Кутман күнүңүздөр урматтуу достор, сиздер менен Билимнет шоу телебирси жана мен Атайс Самыйбек. Бүгүн биз кайрадан ошо жаштар, чын эле билими күчтүү дагы болгон жаштар менен сөз кылмакчыбыз. Бүгүн биздин коногубузда жаштарды өнүктүрүү боюнча адисибиз жана өкмөт уюмдарда сонун долбоорлорду жасаган, Кыргызстан үчүн сонун долбоорлорду жасаган бүгүн Нурайым айым биздин коногубузда. Саламатсызбы Нурайым айым, биздин студиясына кош келипсиздер. Жалпысынан маанайыңыз кандай, иштериңиз кандай? Ошо биринчи суроом, ошо өзүңүз карантин учурунда, ушул 2 айлык карантинде өзүңүздүн убактыңызды кандай өткөрдүңүз? Саламатсызбы Атай мырза, саламатсыздарбы урматтуу телегөрүүчүлөр. Жакшы айтып кеттиңиз, карантин учурунда көп туруп эле карантинге өткөтпөдүк баарыбыз теңчи. Анан көптөгөн кишилер башында ар кандай челлендждерди өткөрүп, китептерди сунуштап, кинолорду сунуштап ушундай көп кылышпадыбы? Мен болсо ошо жаштарга байланыштуу көптөгөн вебинарларды өткөрүп, жаштарга ошондой китептерди сунуштап, ар кандай ошол жаштар менен баарлашууну өткөрдүм. Анан ошондой эле көптөн бери калып калган иштерди ошо карантин учурунда отуруп алып бүтүргөнгө аракет кылдым да. Анан кийин бирок карантин учурунда биздин ишибиз токтоп калган жок. Биз ошол үйдө отуруп алып эле, компьютерди кармап алып эле ошол сиз айтып кеткен ошол ишибизди, жаштарды өнүктүрүү максатындагы ишибизди улантып, бүгүнкү күнгө чейин улантып келе жатабыз. Сонун. Сиз ошо жалпысынан 5-6 жыл болду ошо бул тармакта иштегениңизге. Анан жалпысынан ошо азыркы жаштарыбыз кандай талаптары бар, кандай ниеттери бар? Ошо жөнүндө азыркы учурда биздин жаштарыбыз эмне жөнүндө ойлонот, кандай армандары бар? Ошон жөнүндө айтып кетпейсизби? Туура, жакшы суроо. Эми региондордо көп жүрөм. Акыркы 5 жылдын аралыгында мен ошо Кыргызстандын бардык аймактарын булуң бурчун кыдырып жаштар менен баарлашып турам. Ошо баарлашуунун негизинде мен байкаган нерселер бул көбүнчө жаштар чет өлкөгө кетүүнү пландашат. Көбүнчөчү чет өлкөгө кетип, бирөө мигрант катары, бирөө билим алууга, бирөө иштегенге, ар кандай чет өлкөгө кетүүнү пландашат. Бул өтө өкүнүчтүү. Себеп дегенде бизде региондордо жаштар азырынча ошол региондордон эме көрүшпөйт да, потенциал көрүшпөйт. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе да, потенциал көрүшпөйт. Анан ошол эле учурда жаштардын да билимге кызыккан, ошо билимди кайдан алабыз, кайсы жерден кандай кесиптин ээси болобуз деген суроо берген жаштар абдан көп да. Ошол кайсыл кесиптин ээси болсом мен жумушту оңой табам, кайсыл университетте окусам мен тезирээк ийгиликке жетем деген суроолор абдан көп келет. Бүгүнкү күнгө чейин ошо Instagram баракчама жаштар ошол кесиптер тууралуу, ошо келечек тууралуу, билим берүү тууралуу, ошолор тууралуу аябай көп суроолор берип келишет да. Билимге сусап жаткан кезде. Билимге сусап жаткан кезде. Чын эле сонун. Ал эми мындай азыркы кичинекей бизде мындай бар го, кичинекей чоңойгондо ким болосуң дейт. Келер ошол таможенник болом, делер прокуратура болом, делер депутат болом, президент болом деген бизде чын эле сөчүп калсаң тилекке каршы ушундай эле ойлор бар экен. Мен кездешкен учурларда эч ким мындай жакында эле ошол бизде Илон Масктын ийгилигин көрдүк, Тесланын да ийгилигин көрүп атабыз, SpaceX'ин да эмелерин көрүп атабыз. Бирок эмнегедир биздин жаштарыбыз ошол космонавт болом, ошо Юрий Гагаринге окшоп учам дегенде чын эле жаштар аз. Мүмкүн бул реалисттик көз карашпы же чын эле биздин кыялданбай калыштыбы жаштарыбыз? Мен оюмча бул деген социалдык экономикалык маселелер жерлердегичи ар кандай билим берүү системасы ошолор биздин кыялдарыбызга көп чек коет го дейм да. Анткени кичинекей кезинде мен бир окуяны көп айтып калам. Мен деген ырдай албайм такыр. Ырдаган билбейм, ырдай албайм такыр. Эмнеге дегенде 6-класс окуп жүргөндө музыкадан сабак берген мугалим сен ырдай албайсың деп айтканда, магачы ырдаганда үнүң жакшы эмес экен деген ушундай бир эме болгон да, классташтарымдын көзүнчөчү. Ошондон кийин такыр ырдабай калгам. Анан айтайын дегеним бул деген бизде көп ошол кичинекей кезинен кыялдарга чек коюп, сен деген 2-ге окуйсуң деп, балким ал жакшы сүрөтчү болмок да, жакшы сүрөт тартат, бирок балким математиканы билбеши мүмкүн да, балким ал кыргыз тилин билбеши мүмкүн. Бирок ошол чектөө коюп койгондо сен деген шаблондопчу, сен мындай ыйлыктар таап коет го, сен отличниксиң, сен 2-ге окуйсуң, сен 5-ге окуйсуң депчи. Ошондуктан биз көп чек коебуз го дейм. Анан билим берүү системасынан көбүнчө ошо чектеп койгондуктан ушундай болуп калдыбы деп бир акыркы учурда ой жүгүртүп калдым да көпчү. Сонун айттыңыз, чек дедиңиз, ошо чек идеясы, идеологиясы кантип калыптанып калды? Ошо жалпысынан биздин деле жөн гана билим берүү системасы эмес, үй бүлөдө деле кой сен бул жарабайсың, буну кыла албайсың, ой койчу, буну эле кылып койчу деле мындай опускает на землю деп коет орусча. Эмне үчүн бизде ушундай идеология кантип калыптанып калган биздин элибизде? Мен ойлойм, бул деген өзү Советтер Союзунун дагы ошо көп эмеси таасири бар го дейм да. Анткени
көбүнчө баягы аткаруучуларды даярдайт да бизде чынында келгенде билим берүү системасы бул көп аткаруучуларды даярдайт да бизде көп мындай өз алдынча ишти алып кетем деген баягы адамдар деген аз да мындай менеджер болом деген креативдүү болом деген ушул жерден чыгып башкача ойлоном деген адамдар абдан аз да. Эми мен ойлойм ошо Советтер Союзунун системасын билимде ошо аткаруучулар тарбиялаганбы деп ойлоп кетем. Эми баягы далил тастыктап деп айта алам, бирок ушул мааниде көп ой жүгүртөм. Себеп дегенде баягы бизде көбүнчө бирөөнүн идеясын угуп ошого баш ийгенди жакшы көрөбүз байкасаңар, бирөөнүн аркасына ээрчигенди жакшы көрөбүз байкасаңарчы, көбүнчө баарыбыз элечи. Ошо ойлойм бул деген баягы аткаруучунун баягы аткаруучулар даярдагандыкпы билим берүү системасы, ошо садиктерден баштап үйдө дагы ошондой ошондуктан бизде бүгүн баягы өз алдынча эркин ой жүгүрткөн мындай башка ошол шаблондордон башкачараак ойлоно алган адамдар чынында аябай аз да биздин коомдо. Анан жакшы менеджерлер дагы аз. Өз алдынча ишти алып барып, мен ушул ишти ушундай багытта алып барам деген дагы аябай аз бизде. Сонун ал эми ошо биз билим берүүдөн үй-бүлөдөгү чектен келип, психологиялык чектерден ал эми биз мындай азыркы Кыргызстанда болуп жаткан аябай орчундуу бир процесстер болуп жатат. Ошол бейөкмөт уюмдарда да ошо чек киргизүү деген, мындай контролдоо дагы, отчетторду көбөйтүү деген. Бул дагы эмне себептен биздин ошо атка минерлерибиз аттарды айтпай коелу, кайсы депутаттар жөн эле эмне үчүн ушундай идея пайда болду, эмне үчүн биз ошол Россия Федерациясынын закондорун, мыйзамдарын ошол жерден эле копи-пейст кылып жатабыз. Жалпысына карап көрсөк ошондой эле болуп атат да, биздин бүт мыйзамдарды карап көрөлү, чын эле ал жактан ошо аткаруучу деген өзүбүз ой жүгүртө албай, бир башка Казакстандан же Россиядан алып эле копи-пейст кылып коет экенбиз. Бул идеяны кандай эметип атат, анан көз карашыңыз кандай? Эмне үчүн бизде ушундай эле бирөөнү эле карап эле большой братты карап эле отурабыз? Эми мындай айтканда ошо баягы ошо мыйзам, акыркы мыйзамды аябай талкууга алышпайбы, анан кийин каяктан көчүрүлгөн, эмне болгон деген сыяктуучу. Анан кийин бизде мисалы студенттер ушул дипломдорун көчүрүп алса дароо эле баягы эме кылып коет го, жазага тартып ушул дипломдорун кабыл албай плагиатка текшерип, анан кийин эмне үчүн бүгүнкү күндө ошол мыйзамдарды плагиатты текшерип ага жаза жок деп, билбейм эмнеге жаза жок бүгүнкү күндөчү. Анан кийин бул бейөкмөт уюмдардын отчеттуулугун көбөйтүү, анан мындай тигиндей деген бул деген баягы 2-3 күн мурун дагы НПО активисттер чыгып атышат го ушул мыйзамды кабыл алыш керек депчи. Менин оюмча бүгүнкү күндө социалдык маанилүү маселелерди, билим берүү, социалдык маселелерди көбүнчөсү НПО чечип жатышат да. Жер-жерлерде талашсыз да көбүнчөсүн, эми баарды дебейм, баардык эле проекттер, долбоорлор эффективдүү деп айта албайм, бирок көбүнчө маселелерди чечип жатат. Бирок эгерде мамлекет өзү күчтүү болсо, мамлекеттин ошол баардык социалдык билим берүү жактан эч кандай мындай мүчүлүштүктөр жок болсо, бул НПОлор өзүлөрү эле иштебей калмакта, Кыргызстандачы миссиясын аткарбай калмакта. Себеп дегенде алардын иштеген иши жок болмок. Миссиясы бүтүп эле анан жабылып калмакта. Ошондуктан бүгүнкү күндө НПОлор чектөө, бул алардын баягы азаюусуна, ошондой эле алардын кандайдыр бир социалдык маселе чече албай калуусуна алып келет го дейм. Ошондуктан азырынча Кыргызстан ошол НПОлор чектегенге даяр эмес го дейм да. Анткени бир учур келет, балким Кыргызстанда экономикалык, социалдык жактан баардык маселелер чечилгенде НПО кереги жок болуп калганда, анан ушундай сыяктуу нерселерди кылса балким болот. Бирок ошол эле учурда биздин мамлекетибиз, биздин ошол казына боюнча финансылык маселеде ар дайым дефицит болгон үчүн биз ар дайым же грант, же кредит алат экенбиз. Же улуттук долбоорлорду жасаганда ТЭЦ болсун, жолдорубуз болсун, эмнегедир мамлекет өзү кредит алат, грант алат. Ооба. Биз муну карап көрсөк статистика 2 миллиарддан көбүрөөк акча алыптыр, ошо 93 жылынан баштап. Анан бул эки жүздүүлүк эмеспи сиздин пикириңиз боюнча? Эмне үчүн өкмөттөр уюмдары ошол мындай аябай көп отчетту бериш керек, грант албаш керек, алар иностранный агент дешет, бирок эмнегедир мамлекет кредит ала алат, грант ала алат. Анан ошол учурда мен ошо биз ойлонобуз, биз жашпыз. Ошол эле кредиттерди биз ошо 2030, 2040та биздин жүгүбүз болот да ошо. Анан сиздин оюңуз кандай? Жалпысынан биз качан гранттардан жана кредиттерден баш тарта алабыз? Жана баш тартуу керекпи? Албетте, баш тартуу керек, кредиттерден баш тартуу керек. Себеп дегенде, мисалы, стратегиялык баягы объекттерди куруп атпайлыкпы, грант алып, аны муну кылып эптеп эле баягы жылдан жылга бюджетти жаап келатабыз да, ошол ар кайсыл жолдорду салуу боюнча, ТЭЦ боюнча, анан жаап келатабыз. Бирок биз азыр көрө элекпиз 2021-22 жылдары ошол карыздарды төлөөнүн пик учуру келет да, аябай ошо эң көп төлөгөн учурларыбыз келет да. Ошондо бизде аябай экономикалык абал курчушу мүмкүн да, себеп дегенде бүгүнкү күндө деле бюджетте абдан дефицит, жылдан жылга дефицит бар. Ошо менен биз деген төлөгөнгө пик келгенде бизде баарыбыз тең ошо бүт эл сезиши мүмкүн да, бүт жерлер элдер ошону сезиши мүмкүн. Сезиши мүмкүн эмес, сезет.
анан биздин балдарыбыздын балдары да төлөп калышы мүмкүн ал кредиттердичи. Анан кийин бүгүнкү күндө ошол мамлекет ошол кандайдыр бир кредиттерден, кандайдыр бир гранттардан кандайдыр бир отказ берип уже эметип башташ керек да, баягы анализдеп башташ керек да, кайсы жактан эмне кылыш керек деген сыяктуучу. Себеп дегенде 2022 жылдары, 2021 жылдары бизде дефицит мындан да бүгүнкү күндөн дагы абал оор болуп калышы мүмкүн да. Бирок ошол эле учурда мисалы биз баш тарттык деп коелук мындай азыр кайра эле бир көптөгөн бир мыйзам кабыл алынды дейли, анан биздин эл аралык донорлорубуз да, партнерлор да башка жардамы керек болгон толтура мамлекет бар. Макул, өзүңөрдүн өз ишиңерди жаза бергиле, биз кеттик дейт. Мисалы, сценарий катары. Анан азыркы учурда бейөкмөт уюмдары же мамлекет кайсы жактан финансылык каржылана алышы мүмкүн? Ошо сиз ойлонуп көрүп, сиз дагы ошо бейөкмөт уюмда иштейсиз. Сиздин өзүнүн планыңыз барбы? Биз ошол финансылык каржылоо пландары өзүбүздү кантип жардам бере алабыз, кайсы жактан акча таба алабыз өзүнүн ишмердүүлүгүбүз үчүн? Ошо мындай ой жүгүртүүңү болуп ататпы, план болуп ататпы же андай план жокпу? Негизи бир мен тарыхты көп карап калам. Тарыхта караганда байкасаңар абдан мурунку учурда абдан кыйналган өлкөлөр мындай өнүгүү жолун таап тезирээк өнүп кетишкен да. Эмне айткым келип атат бул мененчи, мисалы канчалык адамдар кыйналса тапкыч боло баштайт да. Тапкыч болуп, анан ар кандай кыйын абалга келгенде баягы көп мындай чечимдерди кабыл алып баштайт да. Мен ойлойм, албетте ар бир кыйынчылык бул жакшы бир нерсе жаратат депчи. Анан кийин эгерде бизде кичине мындай баягы кыйынчылыктар пайда болуп башса, адамдар, мен ойлойм, адамдарда мындай жакшы сонун идеялар пайда болуп, анан ички өндүрүштү жакшыртып, жанагындай бизде жеңил өндүрүштө аябай көп да, текстиль тармагында, ошол багыттарда ойлойм көбүнчө ошол өнүгүп баштайт болуш керек депчи. Анан кийин бүгүнкү күндө бул аябай баягы жүрөктү ооруткан маселе, бул региондордун өнүгүшү. Себеп дегенде баарыбыз эле Бишкекке агылабыз, жаштардын көбү эле Бишкекке, анан кийин чет өлкөгө агылат. Региондордо баягы эчтеке баягы кошумча баягы эч нерсе жок болгондуктан баягы региондогу балдар, кыздар, жаштар өзүнүн энергиясын каяка жумшаарын билишпейт да. Ошо сабактан сырткары энергиясын каяка жумшаарын билбейт да. Ошондо да мамлекет дагы көп ошол кошумча спорттук, маданият, билим берүү баягы тармактарын региондордо көбөйткөнгө мындай бүгүнкү күндө көп баягы алы келбей жатат деген деп айтсам болот го дейм. Анан кийин ошо региондордун өнүгүүсү 2-3 жылдан бери маселе, региондор өнүктүрүү жылы деп, бирок эч нерсе жылган жок да. Ошондуктан жаштардын баары тең бул жакта, ички миграцияда же тышкы миграцияда. Анан кийин баягы өлкөнү өнүктүрүүгө баягы сонун баягы кадрлар, жаштар ошолор кетип жатат да, сырткы өлкөлөргө дагычы. Бул сиздин пикириңиз боюнча, жалпысынан сиздин жеке жана өзүңүздүн уюмуңуздун пикирлериңиз боюнча, ошол жаштарды жерлерде калтыруу үчүн, ошо айылдар жергесинде региондорду өнүктүрүү деп атасыз. Кайсы жолдор менен биз ушул багытта ийгиликтерге жете алабыз? Кайсы эң негизги кадамдар болушу зарыл деп ойлойсуз? Кайсы эмнеден башташ керекпиз? Ошо жаштарды ошол жерде калып өзүнүн ишин жасаш үчүн. Менин оюмча эң алгач бул деген баягы жаштардын үнүн угуш керек региондордо. Мисалы, эң эле биринчи маселе бул деген жаштар чечим чыгарууда региондор такыр катышпайт. Кызыкпайт, катышпайт. Бирок көбүнчө чоңдор кызыкпайт деп күнөөлөшөт, бирок кызыгайын десе заранее алдын ала баардыгы чечилип калгандыктан баягы жаштар биз жок деле бул чечилет, биз жок деле ушундай деген сыяктуу баягы кош көңүл мамиле ошондон келип чыккан деп ойлойм да менчи. Себеп дегенде жаштардан эч ким сураган жок да, алардын оюн эч ким уккан жок. Ошондуктан алардан үнүн укпагандан кийин алар деген өз алдынча эле кайдыгер мамиле кылып, ошол өзүнүн айылына, шаарына кайдыгер мамиле кылат. Ошондон алар өзүнүн айылына, шаарына жакын болушпайт да, баягы бир жакын сезишпейт өздөрүнчү, анткени аларды эч ким укпайт да. Качан ошо жаштардын үнүн угуп, өз алдынча жергиликтүү өзүн өзү башкаруу уюмдары жаштар менен эсептешип, оюн угуп баштаганда, алар да өзүнүн ошол коомуна пайдасын сезгенде, алар ошол коомуна жакын сезип баштайт өзүнчү, ошол коомуна иш кылгысы келип баштайт да. Бул өтө маанилүү маселе, себеп дегенде баягы чоңдор жаштарды күнөөлөйт, алар кайдыгер, алар келбейт депчи. Жаштар чоңдорду күнөөлөйт да. Бул кезде ошон үчүн диалог куруш керек да, диалог куруп сураш керек да, себеби эмне деп. Анткени бир окуя болгон, кайсы бир айылда баягы детский площадка, жаштарга площадка курушуптур да, аянтча курушуптур, баягы спорттук аянтчачы, куруп анан 2-3 күндө баягы талкалап салган деген сыяктан. Чоңдор айтат да, биздин жаштар деген кошумча убактын өткөрсүн деп куруп койсок талкалап салышты депчи. Анан мен айтайын дегеним, бул алар сурады ошо жаштарга биринчи эмне керек? Силерге ошол площадка керекпи, кереги жокпу? Силер ушунча акчабыз бар биздин жаштарга деген. Силер эмне кылгыңар келет?
деп бүгүнкү күндө баягы кеңеши болбогон үчүн жаштар баягы өзүн ошого жоопкерчиликтүү сезбейт. Ошол нерсеге ошонун өзүнүн жарымы катары сезбейт да. Мисалы ошо аянтчага кошо салышып, кошо өздөрү добуш берип салып алса, алар ошону баалашмак себептен алар өзүн ошого жакын сезишмек да. Ушундай диалог болбой жатпайбы? Ошондуктан анан бири-бирин күнөөлөп эле анан кийин ушундай болуп калып атат да бизде көбүнчөчү. Сонун сиз сонун нерсени айтып кеттиңиз, ушу баалабайт, кайдыгер деген. Ошол учурда бейөкмөт уюмдардын көп иштеринде эле ушундай мамиле кылып атпайбы? Ой, силер грантта жетсиңер эле, ошо свои деньги отрабатываете деген нерсени угуп калабыз да биз ошо. Анан биз ошол бейөкмөт уюмдардын иштерин жалпысынан өкмөт жасаган эле бизнес кылабы, ушул кайдыгер мамилени диалог дедиңиз. Дагы кайсы жолдор менен биз өнүктүрө алабыз? Кайдыгерсиздик менен кандай күрөшө алабыз? Сураш керек. Менде бейөкмөт уюмдарга да кеңешим бар да. Бул жөн гана бул мамлекетке эле эмес, бизнеске эле эмес, негизи эле биз деген баягы сураган үйрөнүшүбүз керек баягы. Коомчулуктун муктаждыктарын аныктаган үйрөнүшүбүз керек да, муктаждыктарын. Жөн эле келип алып мен ушул долбоорду сен коомчулукка ишке ашырам деп эле анан үстүнөн баягы орусча жакшы сөз бар, навязывание деп коет го, ошентип үстүнөн келип алып эле ушуну кылам деп берсе, албетте ал коомчулуктун ага деген кызыктары болбойт, жана кайдыгер болот, жана грант деп айтыш мүмкүн. Эмнеге? Анткени алардын биринчи муктаждыгы ал эмес, жана алар муктаж эмес ага. Ошондуктан бүгүнкү күндө жалпы мамлекет болобу, бизнес болобу, бейөкмөт уюмдар болобу кеңешиш керекпиз да, кеңешип иш кылыш керекпиз. Эгерде бизде кичинекей акча болбосо да, ошону туура керектүү эң муктаж болгон нерсеге жөнөткөнгө үйрөнүшүбүз керек да. Анан мен ушул ишти өзүм үстүнөн эле Бишкекте отуруп алып эле мен ушул айылга ушул керек болуп атат деп эле анан жазып алып эле анан барып алып эле ушул айылда мен ушуну кылам десе, албетте кабыл алуу болбойт. Бул деген баягы табигый нерсе да. Ошондуктан биринчи ошо долбоор жазуудан баштап эле ошо Бишкектен ошол жака барып, көрүп, алардын жашоосу менен таанышып, алдын анализ кылып, талдоо кылып, анан сүйлөшүп, аларга эмне керек, алар бүгүнкү күндө эмнеге эң муктаж деп сүйлөшмөйүнчө бизде жыйынтык болбойт. Анан үстүнөн келип алып эптеп долбоорду ишке ашырышым керек эле дей берсек, бул бейөкмөт уюмдардын да өнүгүүсүнө алып келбейт. Ошондуктан биринчи эле биз бүгүнкү күндө ошо сүйлөшүп, кеңешип, негизги муктаждыктарды аныктаганды үйрөнүшүбүз керек. Сонун, ал эми дагы бир маселе, долбоор келет, мисалы, жакшы бир долбоор. 1 жылдык долбоор деп коелу, же 2 жылдык. Сонун 2 жыл иштешет, бир бары менен диалог курушат, бир тойлорду кылышат, конференция кылышат, сонун сумка папкаларды берет, мондай бутылкаларын берип чыгышат. Сонун атрибутика, кепка бары, сонун. Бирок 2 жыл бүттү, проект жабылды, все, ал долбоор жок. Ошол туруктуулук жөнүндө, ошол долбоорлорду, ошо инициативалар, демилгелерди кандай туруктуу кыла алабыз? Жана ошол туруктуулукту ким сакташы зарыл? Жергиликтүү өз алдынча бийликпи, же жаштарбы, демилгелүү жаштар, же чын эле ошол бейөкмөттүн уюмундагы жоопкерчилиги барбы бул темада? Бул маанилүү маселе. Себеп дегенде байкасаңар көп жылдан бери, 25 жылдан бери бизде көп долбоорлор бар да. Региондорду ишке ашырып, анан жабылып калган, бүтүп калган, токтоп калган деген сыяктуу, анан аны сап эле башкага өтүп ушундай сыяктуу иштер аябай көп да. Бул өкүнүчтүү маселе. Анткени жаштар борборлору тууралуу да ушундай көп эмелер болгон экен да, баягы жабылып калып, анан мен айтайын дегеним, эң чоң катачылыгы бул деген баягы биргеликте сен айтып атпайсыңбы, мамлекет жергиликтүү өзүн өзү башкаруу уюму жоопкерчиликтүүбү, НПО ошол баягы бейөкмөт уюм жоопкерчиликтүүбү, же жаштарбы, кимдер? Баары жоопкерчиликтүү да. Бул долбоорду баягы ишке ашыруу процессинде каралуучу нерсе да булчу. Бул деген баягы жазып атканда эле, же долбоорду ошо пландап атканда эле мен өзүмө сурай берем да, бул деген мен бүтүп кеткенден кийин бул эмне болот депчи. Анан бүгүнкү күндө мисалы мен бүтүп кеткенден кийин эмне болот, туруктуу болуш үчүн биз мамлекет менен биргеликте иштеш керекпиз. Ошо мамлекетке ошо кылып аткан иштерибизди үйрөтүп, үйрөтпөй эле кеңешип, алар менен биргеликте иш алып барсак, алар деген ошо долбоорду баягы жакшы долбоор болуп, андан ары алып кете ала тургандай деңгээлге жеткизиш керек да. Бул баягы сөз менен айтып койшоң го, албетте. Анан бирок баягы акча жок болуп калса эле, акча каражат жок болуп калса токтоп калып атпайбы? Бирок бизде 1-2 долбоор болгон, практика жүзүндө айтып жатам. Мамлекеттик уюм менен биргеликте ишке ашырылган үчүн башынан баштап эң долбоор баштала электе эле мамлекеттик ошол ишке жоопкерчиликтүү мамлекеттик уюм менен ишке алып барган үчүн бүгүнкү күндө ал долбоор ошол калды, бүтүп, бирок ошол кесиптик лицелерде иштейт. Анткени ошол жоопкерчиликтүү уюм менен биргеликте ишке ашырган да. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз биригиш керекпиз. Ошол мамлекеттик уюмдар менен, жергиликтүү өзүн башкаруу уюмдары менен кеңешип, алдын ала кеңешип, ошо долбоорду баягы керекпи, кереги жокпу силерге, кандай кылсак болот, ушундай финансирование ушуга барбы, жокпу бизден кийин деген сыяктуу. Эгерде жакшы бир иш кылып, бейөкмөт уюм жакшы бир ишти кылып атса, мамлекеттин жергиликтүү өзүн өзү башкаруу уюмдары кызыктар болот, алып кеткенгечи. Ошондуктан ушул жок болуп атат го дейм. Сонун. Сиз дагы айтып, бизде мындай көп нерсе бар да, мамлекет дегенде
мындай бейөкмөт уюму бул башка, бизнес башка, жарандар башка, мамлекет башка. Бирок мен өзүм пикирим боюнча ошо мамлекеттин бул баарыбыз биз мамлекет бул ошо мам аппарат да, элдер, салык төлөөчүлөр баарыбыз биз мамлекетпиз деген. Ошо анан ошо сиз сонун айтып кеттиңиз, биз баарыбыз мамлекетпиз. Сиз дагы мен дагы баарыбыз ошо биз мамлекетти түзгөн адамдардан болуп эсептелебиз. Анан азыркы учурда ошол мамлекет деген түшүнүк, мамлекеттик ой жүгүртүү деген жаштарда барбы? Ошо жалпысынан сиз ошо региондор менен иштеп атам дейсиз. Ошол мамлекеттик ой жүгүртүүнүн деңгээли кандай? Менин оюмча мамлекеттик ой жүгүртүүнүн деңгээли төмөн. Себептен көп учурда биз чын эле өзүбүздү баягы жакшы бир эме окуя болгондо баягы семечко чагып анан эмне болсо государство төлөп берет деген сыяктуучу жакшы окуя болгондо го ошол. Бул жакшы эмес, бирок аябай өкүнүчтүү бир нерсе, бирок көрсөткөн да, чындыкты көрсөткөн да чындыкты. Анан ошол окуяны эстеп кеттим да, сиз айтып атсаңар ошо жаштар канчалык деңгээлде сезет дегенде. Көп учурда биз чын эле ошол критикалап отура беребиз го. Баягы биз сын пикирди сындаганда биз ошо чын эле өзүбүз ошону шайлаган экенибизди, өзүбүз деген шайлоого барбайт экенибизди, өзүбүз алардын программасын окубайт экенибизди, өзүбүз алардын идеологиясын изилдебейт экенибизди мындай моюнга албайбыз да көп учурда. Мисалы көп учурда биз күнөөлөйбүз, анан сурайсың да шайлоого барып катыштыңыз беле, эмне добуш бердиңиз эле деп сурасаң, анан кийин барган эмесмин деп айтышат да. Ошондо анан баягы белгилүү да. Эгерде сен шайлоого барбасаң, программасын окубасаң, анан кийин өзүң деген ушундай кызык эметпесең, анан кийин келген сен ордуңа шайлаган же болбосо сенин ордуңда баягы шайланып калган кишилердин ошондой болот да. Анан кийин ошондуктан менин оюмча бүгүнкү күндө биз жарандык баягы окутуу, жарандык аң сезимди өнүктүрүү жетишпейт. Жарандык аң сезимди өнүктүрүү баягы баарыбызда эле жетишпейт да. Себептен биз баягы ошол жаран катары мен мамлекетке эмне кыла алам, мамлекет мага эмне кыла алат, мен жана мамлекет жана ошол болсо мен ошол мамлекеттин ичинде мамиле, ошол мен кандай эмелерим бар, мен кандай жарандык милдеттерим бар, ушул сыяктуу баягы нерселер жетишпейт. Абдан чоң ушул жерде баягы мүчүрүштүк бар да. Себеп дегенде көп адамдар баягы түшүнбөйт да. Анан биз баягы демократиялык коом деп парламенттик башкарууну алып келдик да. Анан кийин бүгүнкү күндө деле мисалы баягы партиялар жөнүндө, партиялар баягы идеологиясы менен болуш керек. Анан кайсы идеологияны колдой, мен өзүм баягы негизи өзүм демократмын же болбосо өзүм баягы либералмын деп ушундай сыяктуу баягы жок да бизде ушундай нерселерчи. Анан менин оюмча бул деген баягы ушу жарандык аң сезимди өнүктүрүү, жарандык баягы аң сезимди өнүктүрүү жетишпейт да. Баягы биз кыйкырабыз, ооба жарандык катышуу болуш керек, бирок ошонун төмөндө аябай жөнөкөй тил менен түшүндүргөн нерселер жок го дейм да. Баягы анткени биз ооба мен шайлоого катышышым керек, мен шайлоого катышып керек дейбиз, бирок шайлоого эмне үчүн катышыш керек, ошонун маанисин, түпкү маанисин жакшы түшүнбөйбүз да. Анан мен баягы чечим чыгаруу процесстерине катышышым керек дейт, бирок ошонун түпкү мааниси эмнеде экенин түшүнбөйбүз да. Мисалы эмне үчүн мени жаштарды кандайдыр бир баягы социалдык топторду парламентте бирөө баягы представлять этиш керек да. Ошолорду жакшы түшүнбөйбүз да бизчи. Анан кийин ошондуктан баягы бүгүнкү күндө көп эле мен жаштардын атынан келдим, анан ушундай сыяктуу нерселер айтып кетип, анан бирок алар деле жаштар менен жакшы баарлашпайт да. Жакшы баарлашпайт. Өзү жаш болгон үчүн мен жаштардын эмесин, мен жаштардын өкүлүмүн дейт, бирок жаштар менен баягы баарлашуу, жаштардын маселесин карап чыгуу же болбосо баягы социалдык топтордон келгендер деле андай көп эметпейт го дейм да. Биздин деле жаш депутаттар жергиликтүү өз алдынча бийликте болгонбу, жогорку кеңеште болгонбу жаш, бирок канчалык деңгээлде жаштардын кызыкчылыктарын жана талаптарына жооп берет. Ушуну жакшы айтып атасыз, жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу уюмдарындагы жаштар депчи. Негизи ошол жергиликтүү өзүн өзү башкаруу уюмунда жаштар менен көп баарлаша албайт экен да, бул практика көргөзөт да. Кээ бир эле баягы кээ бир айыл өкмөттөрүндө ошол жаш депутаттар менен жаштардын баарлашуусунда жакшы иштер аткарылып аткан бар, бир-эки мисал бар. Бирок аз болуп атат да. Аз болуп атат. Же тажрыйба алмашуу болбой жататпы, же билбей жатат. Баарлашуу болбой жатат да. Ошондуктан менин оюмча ошо жергиликтүү жаш депутаттар менен сөзүшүш керек бул жөнүндө, бул жакшы маселе ошо. Чакырабыз буюрса. Дагы бир сен бизде суроо ошо, биз бүгүн негизги темабыз жаштар саясаты, жаштардын армандары. Анан бизде азыркы учурда дагы ошо 20-га чыгып баштагандан кийин ата-энелерибиз качан үйлөнөсүң, качан турмушка чыгасың деген мындай өтө эле бир глобалдуу тема болуп калат, повесткада болуп турган, үйлөн депчи, даже рекламалар башталды бүт жерде үйлөн деген. Ал эми ошол биз бирок ошол эле карабас, ошо үйлөн деп атат, ниет бар, бирок үй бүлө институтун байкап көрсөк, үй бүлөнү пландоо, үй бүлө деген бул кичинекей мамлекет да. Ошол жакта бизде эмне үчүн бизде ушундай чоң бир кризиске кирип кеттик?
эмнегедир ошо мисалы дин жагынан дагы сабаттуулук көбөйүп жатат, ошо мечиттер салынып, ал жакта дагы үй бүлө институту өтө маанилүүгө ээ болгон бир нерсе. Ошол эле учурда бизде үй бүлө деп көп айтабыз. Мындай ак баталарды берет, сонун. Бирок эмнегедир биз азыркы учурда дагы карантин учурунда көрдүк. Ошо штабтар, элдик штабтар менен да катышып калгам. Үй бүлөлүк пландоо деген жок экен. 6-7 балалы болуп алып, анан биринчи чалганда эле менде 6-7 балам бар, мага жардам бергиле. Бирок пландоо деген болбойт экен да. Ошо сиздин пикириңиз боюнча качан биз ошо кантип, кайсы жол менен биз ошо үй бүлөлүк пландоону, үй бүлөлүк институтун кайра күчтүү кылууга кандай мүмкүнчүлүктөр бар жана эмне кылышыбыз зарыл азыр? Биз жаштар катары өзүбүз үчүн эмне кылыш керекпиз? Менин оюмча билим өтө маанилүү да. Негизи менин оюмча бул көп эле маселенин түпкү нерсеси бул билимден да. Себептен мен деген байкашымча мен өзүмдүн баягы байкап жүрөм көп учурда билимдүү жаштардын үй бүлөлөрү бүгүнкү күндө баягы пландалган, баары чечилген маселе ушундай да. Ошондуктан бул түпкү теги билим, анан кийин билим десе эле баягы мен айткан формалдуу билим деген жокмун. Баягы билим деген баягы көп тармактуу, баягы тажрыйбадан алуу, ар кандай билим жөндөмдөрдү баягы ар кайсынан үйрөнүп ушундай сыяктуу. То есть мен билим десем эле көп учурда баягы формалдуу билим деп эсептешет да. Менин дипломум бар деп, анан кийин баары эле менин дипломум бар, менин дипломум бар дешет. Мен айткым келген бул формалдуу билим деле маанилүү, бирок формалдуу жана формалдуу эмес бүгүнкү күндө баягы аябай актуалдуу термин болуп атат, непрерывный үзгүлтүксүз билим алуу. Үзгүлтүксүз билим алуу дегенде өзүн ар дайым ар тараптан өнүктүрүп туруу жетишпей жатат деп ойлойм. Себептен мен диплом чөнтөккө салып коюп анан иштеп кетип калып атпаймынбы, анан кийин баягы кошумча мисалы ошо үй бүлөнү пландоо боюнча баягы кошумча билимдерди балким ушул сыяктуу нерселерди үйрөнгөнгө биз аракет кылбай жатабыз да. Анан бүгүнкү күндө баягы билим берүү системасында карасак, кичине баягы эмеге кошумча жөндөмдөрдү караганга, кошумча жөндөмдү өнүктүрүүгө багытталган эмес да. Мисалы ошо адамдын мен мисалы окуп бүткөндө менде арена чөйрөмдө адамдар болот да, мен үй бүлө курушум керек, мен деген иштешим керек, карьера коллектив менен иштешим керек, ушундай сыяктуу көп баягы нерселерди кылышым керек да. Ошого үйрөтүүгө багытталган эмес да. Мисалы эң эле маанилүүсү биринчи бул коммуникация куруу. Үй бүлөдө коммуникация курабы, кесиптештер менен коммуникация курасыңбы, жумушта ар кандай коммуникация курасыңбы, бул өтө баягы биздин билим берүү системасында ушундай кошумча жөндөмдүүлүктөр үйрөтүлбөйт. Мындай үйрөтүлбөйт эмес, маани берилбейт. Ошо кошумча дегениңиз эмне? Ошо айтып бербейсизби? Финансылык сабаттуулукпу же ошол эң негизгилерин айтып кеттиңиз, ошо биз ошодон баштайлы биз жаштар. Бул эмнеге дегенде ушуну азыр үй бүлө куруу менен байланыштырып кетем. Негизи эле баардык адамдын жашоосунда көп чөйрө менен байланыштырып кетем да. Себеп дегенде биз деген баягы окуп жатканда баягы маалыматтарды алабыз. Мектептен, университеттен көп маалыматтарды алабыз. Бирок ал маалыматтар ошол биз деген жашоодо мисалы кошумча аларды мындай кандай десем бүгүнкү күндө мисалы дүйнө жүзүндө айтып жатат да, жумушка кириш үчүн же болбосо ийгиликтүү болуш үчүн кандай жөндөмдөр кетсе soft skills депчи. Soft skills бүгүнкү күндө маанилүү депчи. Мисалы бизде hard skills бар, бул баягы мисалы экономист болсом, түшүнүп кетпейсизби бизге барабыз. Hard skills дегенде баягы өзүмдүн жумушума тике түздөн түз керектүү жөндөмдүүлүктөр. Мисалы экономист болсом баягы экономисттин программалары, ушундай сыяктуу. Юрист болсом мисалы мыйзамдар, бул деген баягы өзүмдүн жумушума керектүү жөндөмдүүлүктөр. Бирок ошондой эле ар бир адамга кошумча баягы жумшак жөндөмдүүлүктөр деп котороюн. Жумшак жөндөмдүүлүктөр кошумча деп которомго көп жөндөмдүүлүктөр керек болот. Эмне дегендик? Бул деген баягы ар бир адамга кайсы кесиптин ээси болбой, каякта иштебе, өтүкчү болосуңбу, тигүүчү болосуңбу, врач болосуңбу, эмне болосуң, сага ошол жашоодо адамдар менен коммуникация кура ала тургандай, адамдар менен баягы баарлаша ала тургандай, адамдарды түшүнө ала тургандай жөндөмдүүлүктөр керек болот да. Бул жөндөмдүүлүктөр ошо бизде баягы азыраак үйрөтүлөт, ошого азыраак басым жасалат. Ошондо анан кийин баягы биз резюме жазганда же баягы маектешүүгө барганда кыйналып калып жатпайбызбы? Же тойго барып туруп, тойдо деле жаштар айтканда тантырап башташат да, депчи. Ошонун баары тең ушул деген кошумча жөндөмдүүлүктөр. Ошолор мисалы эң маанилүүсү бул бүгүнкү күндө эң маанилүүсү бул креативдүү ой жүгүртүү деп атышат. Дүйнө жүзүндө баягы ошол шаблондо эмес, күндөгүдөй эмес ой жүгүртүү деп атышат. Креативдүү ой жүгүртүү баягы креативдүү чечимдерди, баягы кандайдыр проблемалар болсо, мындай креативдүү чечимдерди кылган адамдар бүгүнкү күндө аябай бааланат. Эмне үчүн? Анткени бүгүнкү күндө көп нерсени роботтор кылып баштабады. Анан кийин адамды ошол менен айырмалат да, креативдүүлүгү мененчи. Ошондуктан экинчи бул критикалык ой жүгүртүү деп статистика берип атышат. Критикалык ой жүгүртүү экинчи орунга чыкты деп. Бул эми баягы окуя ар кандай нерселерди анализдеп,
анализдеп көрүп, талдап көрүп, анан ошону салыштырып көрүп, анан кийин ошол окуя карата мындай мамиле кылуу дегендейчи. Анан бүгүнкү күндө дагы бир чоң бул баягы ийкемдүүлүк. Себеп дегенде мына бүгүнкү күндө баарыбыз карантинде отурабыз, дүйнө жүзүндө баягы COVID-19 жайылып кетип, анан баары карантинде отурат. Бүгүнкү күн биз деген баягы аябай оор отурчубуз деп коелу уже. Отурчубуз, баягы кээ бир өлкөлөр дагы эле отурат. Анан кийин дагы биз дагы эле коркуп чыкпай жатабыз, мисалычы. Анан кийин бүгүнкү күндө баягы ВУКа деген заман деп коет экен, баягы түшүнүксүз, такыр келечекти жакшы пландай албаган заманда. Анан ошол заманда биз ошол эмне болбосун баягы ийкемдүү болуп, ошого мындай көнүп кеткенге жөндөмдүү болуш керекпиз да. Анан кийин мисалы онлайн бизнеске көчүштү, баары тең мисалы офлайн жакшы эле сатып аткан магазиндердин баары онлайнга көчүштү. Мына ушул сыяктуу жөндөмдөр адамдарга керек болот. Ошондуктан чоң маселе бул ошол билим берүү системасы бүгүнкү күндөгү рыноктун дагы, анан жашоонун да талаптарына ылайыктуу болуп түзүш керек да. Мисалы адамдарга эмне керек бүгүн? Мисалы окууну бүткөндөн кийин үй бүлө курат, демек буга үй бүлөдөгү коммуникация, үй бүлө тууралуу маалымат керек. Ушул сыяктуу билимдерди бериш керек. Же болбосо баягы үй бүлө пландоо жөнүндө маалыматтар керек. Бүгүн окууну бүтүп алып иштеп баштайт, анда демек коллективи менен биргеликте иштегенге жөндөмдүүлүктөр керек деген сыяктуу нерселер каралбайт да. Ошондуктан буларды ошол формалдуу билимдер университетте карап отура бербестен жаштар өздөрү үйрөнгөнгө аракет кылыш керек. Мына бүгүнкү күндөгү эң маанилүү жаштардын баягы жаштарга вызов деп коет го. Бул келдиң университетке, кошумча дагы бир жака барып тажрыйба топтойсуңбу, ыктыярчы болосуңбу, же болбосо кошумча курс окуйсуңбу, сенде кошумча жөндөмдөр болуш керек. Эгерде эртең сен эң эле актуалдуу баягы кесиптен дипломду алсаң дагы сен жумушта калбай калышың мүмкүн. Эмнеге? Анткени сенде кошумча жөндөмдөр жок. Сен адамдар менен баарлаша албайсың балкимчи, кыйын сага баарлашуу, же болбосо эл алдында чыгып сүйлөө кыйын. Ошондуктан баягы сен баягы ар кандай ситуацияларга карата тез мамиле кыла албайсың, проблема чече албайсың. Бул деген өтө мындай бүгүнкү күндө маанилүү болуп калды да. Ошондуктан менден көп сурашат да жумушка кириш үчүн оңой эмне кылышым керек депчи. Бир эле кеңешим бар жаштаргачы, бул үйрөнүш керек, кошумча жөндөмдөрдү үйрөнгөнгө аракет кылыш керек. Бүгүнкү күндө мен дипломду алсам, жумушка кирем, менен дипломум бар деп койгон, бул жеңил эле да. 4 жыл окуйм, алам. А бирок ошол сенде чынында эмне бар? Кайсы жөндөмдөрүң бар деп сураганда менден келгенде, мен баягы айдияда иштеп баштаганда дипломду деле берген эмесмин, көрө элек алар дипломду. Азыр эч ким деле текшербейт. Мен мисалы бүтүп ошол теманы бүтүрөлү, азыр бизде убактыбыз азайып калды. Анан сиз ошо үйрөнүш керек дейсиз. Ошо бизде көрдүңүз студиябызда китептер көп. Анан мен биздин жеке пикирим боюнча, биздин командасынын жеке пикиринде үйрөнүү бул китептен башталат. Ошо китеп окуудан, балдараска китеп окуйлу, өзүбүз китеп окуйлу, университет бүтүргөндө деле китеп окуйлу деген. Ошол сиз ошо акыркы суроом болсун. Сиз ошол биздин жаштарыбызга ошо 5 китеп сунуштап бере аласызбы? Ошо кандай бир же 3 китеп? Ошол эмне жөндөмдүү жөнүндө, үй бүлө болобу, туура тамактануу болобу? Ошо сизге ошо эң алгачкы кадам бул бир нерсени баштоо. Китептен баштайлы деген үмүт менен кайсы китептерди сиз сунуштай бере аласыз? Мага өтө таасир берген китептерди айтып кетейин. Өтө таасир бергендерден бул баягы 7 навыков высокоэффективных людей, Стивен Коэн. Ошол китепти аябай аз 8 навыкта чыгып калды, бирок ошол 7 навыков аябай мага жаккан, таасир берген китеп болгон. 2-3 жыл мурун окугандардан. Ошол китепти сунуштайм. Анан Фаренгейт боюнча 451. 451 градусов по Фаренгейту, Рэй Брэдбери. Ошол китеп аябай жаккан. Ошону сунуштайм. Анан Мартин Иден, Джек Лондондун аябай сонун китеп, турмуштукка аябай сонун китеп. Ошол китепти сунуштайм. Анан ошондой эле мен аябай жакшы көргөн китебим бул Маленький принц, Антуан Сент-Экзюпери. Маленький принц аябай сонун маселелер жатат да ичиндечи бүгүнкү күндөгү. Гуманистик, ошо адамгерчиликтүү болуш. Аябай сонун маселелер жатат. Ушул аябай маанилүү деп ойлойм. Анан кийин кыргыз болгондон кийин бул өтө маанилүү Сынган кылыч. Сизге айтып кетип атпаймынбы? Ошо Сынган кылычты мен аябай жакшы көргөн китебим. 1-2 жылда бир окуп турам. Сынган кылычты барлыгын сунуштайм, себеби Кыргызстандын тарыхы, ошо баягы өзүңдүн баягы ичиңде кыргыз болгонуна сүйүнүп, аң сезим пайда болот. Кыргызмын деген аң сезим. Кыргызмын деген аң сезимге сүйүнүп, ушундай сонун адамдар болгон бизде деп көзүңөн жаш алганга чейин барасың да, баягы атакактай ал жактагы кармандар менен биргеликтечи. Анан өзүңдүн баягы мамлекетиң үчүн өзүңдүн кыргыз болуп калганың аябай мындай сыймыктанып кете турган китеп. Ошондуктан Сынган кылычты сунуштайм жаштарга. Чоң рахмат. Ал эми дагы бир акыркы мүнөт берейин сизге. Ошол өзүңүздүн сиз аябай жаштар менен көп иштейт экенсиз. Анан бул камерага карап туруп ошо жаштарыңызга мындай өзүңүздүн ой тилектериңизди айтып кетпейсизби? Ой тилектерим дегенде көп ойлошот. Мен ошо эл аралык уюмда иштейм десем,
эл аралык уюмда иштейм десем көп айтышат, сиз деген эми баягы шаарда окуп калгансыз, тигинтип экенсиз, мынтип экенсиз, мүмкүнчүлүктөрүңүз көп болгон деп. Андай эмес. Мен өзүм айылда чоңойгон кызмын, айылда ошол чоңоюп анан орусча жакшы билчү эмесмин, шаарга келгенде анан кийин кыйналып ушинтип баягы көптөгөн баягы стереотиптерге да учурайт экенсиң, кыйынчылыктарга да учурайт экенсиң, бирок эң маанилүүсү бул деген баягы билим алуу экен. Билим алуу, жөндөмдүктөрдү алуу, ыктыярчылык кылуу. Ошондуктан силерге сунуштайм. Эгерде силер бүгүнкү күндө ошол эмне кылсам деп ойлонуп жатсаңар, сөзсүз түрдө ыктыярчы болуп, тажрыйба топтоп, ушундай ар кандай кошумча жөндөмдүктөргө үйрөнгөнгө аракет кылгыла. Себеп дегенде эртеңки күнү силерге бир жумушка кирейин дегенде анын баары тең кереги тиет. Жана силерге ошол ийгиликти алып келет деп ойлойм. Ошондуктан эч убакта чектөө койбогула өзүңөргө. Мен деген айылда эле чоңойгом да, анан кийин мен мындай, мен анын колуман келбейт дебеш керек. Колуман келбейт десеңер эле өзүңөр үйдө отуруп эле чектөө коюп коесуңар. Ошондуктан силер бүгүн ошол чыгып, мен колуман бул келет деп аракет кылып анан отурсаңар, сөзсүз түрдө ийгиликке жетесиңер. Анан дагы айтайын дегеним, бул чек көп да, аябай бизде чек көп, үйдөн дагы чек көп, бүт жерде чек көп. Ошондуктан ошо чектен чыгып, силер өз алдынча ойлонуп, ошо мен ушуну кылам деп күчтөнсөңөр эле, анан кийин баары жакшы болот, ошо. Анан Чоң рахмат, алкыш сизге, Нурайым айым. Ал эми биздин телебирүүбүз аягына келип баштады. Ошондуктан изденейли, чек койбойлу, чектер болсо ашайлы чектерди жана бийик тоодой жашап жапыз болбойлу, биз оңолсок заман оңолот. Сиздер менен Атай Смолбек болгон Билимнет телебирүүсү. Сак болгула, бар болгула, бактылуу болгула. Көрүшкөнчө.